Баткен районунун аймагында уламыштар аркылуу гана эл оозунда айтылып жүргөн үңкүрлөр көп. Канигот, жер үңкүрү сыяктуу өзүнүн ичине көптөгөн сырды камтыган Устун Камар үңкүрү да бир да жолу атайын изилдөөгө алынган эмес. Кызыл Жол айылы менен Самаркандек айылынын байланыштырып, болжол менен 30 чакырымдан ашуун узундуктагы үңкүр жөнүндө жергиликтүүлөр тарабынан гана азын-оолак уламыштар айтылып жүрөт. Чоң ата чоң энелерибиздин айтканы боюнча башталышы ушул Кызыл Жол айылынан башталса, наркы башы учу Самаркандектин тоолорунан чыгат. Аралыгы 1 сааттык убакытты айткан, бирок адам чыккан эмес деп, мышыкты киргизгенде чыккан деп айтылып жүрөт да элдин арасында, өзүбүздүн айылда. Бул сыяктуу үңкүрлөр биздин замандын биринчи кылымдарында адамдар тарабынан пайдаланылып, кен казуу иштери жүргөндүгүн тарыхчылар тастыктайт. А бирок так маалыматтар эч бир илимий эмгектерде жазылган эмес. Тарых жана маданият жылынын алкагында Баткен мамлекеттик университетинин мугалимдери тарабынан коомчулукка белгисиз үңкүрлөрдү изилдөө аракеттери башталды. Баткен мамлекеттик университетинин окутуучулары, тарыхчылары мына ушундай үңкүрлөрдү быйылкы тарых жана маданият жылында изилдеп, аны өзүбүздөн эсепке алып, ал боюнча илимий иштер жүргүзүүнү пландаштырып жатабыз. Бүгүн мына ушул Устун үңкүр эмесинен баштадык. Биз мунун астындагы жанагы таштардын үлгүлөрүн алып чыктык. Аны биз өзүбүздүн колубуздан келбестен аны лабораторияга текшертип, мына ушул кен байлыктарынын, анан бул кайсы дугурга, кайсы кылымга таандык экендигин лабораториялык изилдөөлөр аркылуу аныктайбыз деген пландарыбыз бар. Устун Камар тоонун боорунда жайгашып, бир адам араң баткан көзөнөктөн төмөн карай түшөт. 5-10 метр аралыктан 2-3 жакка бөлүнүп кеткен көзчөлөрү да бар. Ар кандай таасирлерден улам 30 метр тереңдиктен ары карай жол бекилип калган. Көп убакыттан бери киши түшпөгөндүктөн жарканаттар мекендеп сүрдүү көрүнөт. Мына ушул биз түшкөн жер Устун Камардан төмөн карай бир 30 метрге чейин түштүк. Ал эми бул жерде жарканаттар дагы мекендешип алыптыр. Себеби бул жарканаттардын бардыгы мына ушул үңкүрдөгү кандайдыр бир жашоонун бардыгын билдирет жана ошол эле учурда адамдын ден соолугуна зыян келтире турган кандайдыр бир заттардын жоктугун дагы билдирип турат. Бул сыяктуу үңкүрлөрдөн кен казуу иштерине негизинен кулдар тартылган. Ошол себептүү түшкөн адамдын кайра артка кайтуусу үчүн мүмкүнчүлүк жок. Мындай үңкүрлөр Совет доорунда да зыянга учурап, атайын жардыруу аркылуу ооздору бекилип калган. Устун Камар үңкүрүнөн анча алыс эмес жерде да бир белгисиз үңкүр орун алган. Аны өткөн кылымдын 70-жылдарында Совет бийлиги жардырып салган. Союз мезгилинде кандайдыр бир себептер менен эки башы тең жабылган. Жергиликтүү калктын аксакалдардын сөзү боюнча 17-жылдарга чейин басмачылардын, корбачылардын базасы болуп жүргөн, баягындай курал жарактары сактоочу жай катары болуп жүргөн деген дагы маалыматтар бар бул жерде. Баткен районунун аймагындагы үңкүрлөрдүн так саны белгисиз. Атайын изилдөөнүн алкагында каттоого алып, тарых мугалимдери энциклопедия түзүүнү пландашууда. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Түп-түз кылганда, башка неме кылган эмес.